Бирок парламентте кандай закондор кабыл алынып кол коюлган массалык маалымат каражаттарынан угуп калып атат. Демек бул парламенттин начар ишинен көмүскө жабык иштегенинен кабар берет. Мына бир мыйзамга Талант Мамытов кол койду дейт. Эгер прессага ишенсек, ал мыйзам $1 миллион чейин урдап алган болсоң, көмүскө декларацияласаң, сен кылмыш жоопкерчилигинен кутулат экенсиң. Көмүскө дегени эч ким билбейт. Көмүскө барып, мен ушундай алып алдым эле, ушу меники деп айтып койсоң эле, сен кечит экенсиң. Бул эреже 21-жылдын 31 декабрына чейин иштейт экен. Демек, ууруларда, кескилерде, рейдерлерде, коррупционерлерде 1 жыл убакыты бар экен. Урдап алганыңды акырын жаздыртып койсоң өзүңө көмүскө. Эч ким сенден кайдан алдың деп сурабайт экен. Эч кандай жооп бербейт экенсиң. Мен ошон үчүн кийинки жыл коррупционерлер үчүн, уурулар үчүн 5 жыл болот деп айтып жатам. Бүгүн дагы экономикалык амнистия боюнча мыйзам долбоору киргизилип, ал жерде дагы эгер урдап колго түшүп калып кайра ээсине кайтарып берип койсоң, жоопкерчиликтен кутулат экенсиң. Бул адамдарды урдагыла деп шанс берип түртүп атат да. Колго түшпөй калсаң, заман сеники. Колго түшүп калсаң, кайтарып берип кой, жооп бербейсиң деген мыйзам долбоору киргизилип атат. Ал дагы бир однократный эмес да, бир эле колдонбостон ал дагы көп колдонот. 1 жыл, 2 жыл, 3 жылга чейин колдоно турган тартипти сунуш кылып атат. Комитеттин төрагасы Наталья Никитенко каршы болгондугуна биз карай элекпиз дегенге карабастан бүгүнкү тартибине киргизип коюптур. Ушундай чаң тополоңдо ошол мыйзамды алып өтүп, кол койдуруп алабыз деген күчтөр парламентте бар экендиги ачык көрүнүп калды. АКШ Райымбек Матраимовду өтө чоң эл аралык деңгээлдеги кылмыштарды жасаган адамдарды кошчу Магнитский акты деген кара тизмесине кошту. Ал кишини Кыргызстандан $100 миллион уурдап кеткен коррупционер деп тааныды. Магнитский тизмесине кирген адам АКШга кире албайт, АКШда финансылык иштерди алакка катышты жүргүзө албайт. АКШ менен өнөктөш болгон башка өлкөлөрдө дагы бул ишмердикти жүргүзүүсүнө бөгөт коюлат. Бул мен жана башка ондогон иликтөөчү журналисттердин зор жеңиши. Бул маркум кесиптешим Уланбек Эгизбаевдин дагы зор жеңиши. Бул карапайым сиздин зор жеңишиңиз, урматтуу кыргыз эл. Бул кыргыз бийлиги үчүн көктөн издегени жерден табылган зор белек. Себеби дегенде Магнитский тизмесин көтөрүп алып, Матраимов Кыргызстандан уурдап кеткен акчаларын алган Дубайдагы, Европадагы мүлктөрүн, ал жактан ачкан банк эсептерин кайра кыргыз элине кайтарып алууга зор мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эгерде бийлик чында эле коррупция менен күрөшүп атканын далилдегиси келсе, кыргыз элинин уурдалып кеткен мына ошол ырыскыларын кайра кайтарып келиши керек. Матраимов эле эмес, аны менен убагында өнөктөш болгон Атамбаев, Жээнбеков, Илмиянов жана башка бийликте турган адамдарды дагы алакка катышын, финансылык кылмыштарын иликтеп таап чыгып, журналисттердин колу жетпеген маалыматтарды элге жарыялап, алар уурдап кеткен каражаттарды элге кайтарышы керек. Эми кеп кыргыз бийлигинде калды. Матраимов 2 миллиард сом берем деп убада берди деген сөз бул олуттуу эмес.